20-22 сентябрда Бишкек шаарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн өндүрүүчүлөрүнүн органикалык продукцияларынын жана технологияларынын көргөзмө жарманкеси өтөт. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришкендей, көргөзмө жарманкеге коопсуз жол менен өстүрүлгөн продукциялар, жашылчалар, жемиштер, өрүк, алма, алмурут жана башка кургатылган жемиштер, жаңгактар, ширелер, кыямдар, консервалар, пасталар, дары чөптөр, чайлар, бал, ары продуктылары жана башкалар коюлат. Айыл чарба министрлиги шаардыктарды 20-21 жана 22 сентябрь күндөрү өтө турган көргөзмө жарманкеге чакырат. Чыгармачылык ишке дем берүү жана өлкөнүн интеллектуалдык потенциалын чыңдоо үчүн шарттарды түзүү максатында 40 район 40 китеп адабий конкурсу жыл сайын өткөрүлөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин 6 сентябрдагы тескемеси менен жобо бекитилди. Токтом маалыматтык укуктук порталындагы маалымат боюнча жобо конкурсту өткөрүүнүн шарттарын жана тартибин аныктайт. Ошондой эле региондордон авторлордун чыгармаларын баалоодо келип чыгуучу укуктук жана уюштуруу мамилелерин жөнгө салат. Сынак кыргыз тилин жана кыргыз маданиятын сүйүүгө, тарбиялоону пропагандалаган жана жазган таланттуу авторлорду табуу жана илгерилетүү максатын көздөйт. Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигине жыл сайын конкурсту ишке ашырууга жана авторлордун 6га чейин чыгармаларын басып чыгарууга каражат кароо тапшырылды. Тандалып алынган бир чыгарма 200 нускага чейин тиражда чыгарылат. Билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева Жети Өгүз районундагы Тянь-Шань бийик тоолуу илимий борборунда жана Кыргыз-Кытай тоо экосистемалары илимий изилдөө стационарына барды. Ведомстводан маалымдашкандай, министр борбордун ишмердүүлүгүнүн багыттары жана жаш адистерди даярдоосу менен таанышты. Улуттук илимдер академиясынын суу проблемалары жана гидроэнергетика институтунун директору Рыспек Сатылганов гляциологиялык жана гидрометеорологиялык мониторинг тармагы тууралуу айтып берди. Догдургүл Кендирбаева Агахан өнүктүрүү уюмунун дипломатиялык өкүлү Бархат Фазал жана Борбор Азия университетинин ректору Кристофер Герри менен эл аралык илимий кызматташтыкты талкуулады. Кыргызстандын ымыркайларды каттоо үчүн маалыматтык системаларды интеграциялоо боюнча иштелип чыккан долбоору дүйнөдөгү эң мыкты 20 санариптик демилгенин катарына кирди. Санариптик өнүктүрүү министрлигинен билдиришкендей, мындай жетишкендик эл аралык сынактын жыйынтыгында белгилүү болду. Белгиленгендей, бул долбоор санариптик өнүктүрүү министрлиги тарабынан 2024 жылдын май айында башталган. Анын максаты жаңы төрөлгөн балдарды толук документтештирүү. Эми туулгандыгы тууралуу маалымат түздөн-түз төрөтүүлөрүнө санариптик өнүктүрүү министрлигине түшөт. Эгерде 60 күн ичинде ата-энелер туулгандыгы тууралуу күбөлүк алуу үчүн кайрылбаса, социалдык кызматкерлер кабардар болуп каттоого жардам беришет. Бүгүнкү күнгө карата 1200 баланын арасынан 600-ü документтештирилди. Иш уланууда. Ошондой эле Кыргызстан тынчтык категориясында Польша, Катар, Сауд Аравиясы жана Бразилия долбоорлорун артта калтырып, биринчи орунду ээледи. Кыргызстанда иш берүүчүлөр арасында бүгүнкү күнгө карата 8000ден ашык бош орундары бар. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, төмөнкү кесиптер боюнча бош орундар бар. Мектепке чейинки жана мектептеги мугалимдер 325, саламаттыкты сактоонун кызматкерлери 581, кассирлер 151, соода агенттери 63, менеджерлер 59, бухгалтерлер 46, юристтер 25, экономисттер 7, инженер-строитель 48, психологдор 18, тигүүчүлөр 2270, куруучу тармагындагы кызматкерлер 814, айдоочулар 463, кызмат көрсөтүү тармагындагы кызматкерлер 789, ар тараптуу жумушчулар 2344. Орточо айлык маянасы 2024 жылдын биринчи жарым жылдыгын алып карасак, өнөр жай тармагында 52866 сом, курулуш 34554, соода саттык 37601, унаа тармагында 46165, кызмат көрсөтүү тармагы 27679 сом, финансы тармагы 62298 сом, билим берүү тармагы 25112 сом, саламаттыкты сактоо тармагы 21368 сомду түзөт. Иш менен камсыз кылуу тармагында кызматтарды алуу үчүн бирдиктүү маалыматтык борборуна Кыргызстан ичинде 1899 номерине чалып маалымат алсаңыздар болот деп айтылат маалымат.
Президент Садыр Жапаров 17 сентябрда Казакстанга иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Сапардын алкагында мамлекет башчысы Борбор Азия мамлекет башчыларынын жана Германиянын федералдык канцлеринин экинчи жолугушуусуна катышат. Тараптар регионалдык күн тартибинин актуалдуу маселелерин, анын ичинде өз ара кызыкчылык туудурган бардык чөйрөлөрдө Борбор Азия регионунун Германия менен кызматташуусун кеңейтүүнү талкуулашат. Ошондой эле президент Садыр Жапаров Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттеринин Германия ишкерлери менен жолугушуусуна катышат. Германиянын бизнес коомчулугу менен өзүнчө жолугушуу, ошондой эле Германиянын федералдык канцлери Олаф Шольц менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт деп билдирет Муратбек Азымбакиев. Актриса жана ырчы Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Самида Халматова Ош шаарындагы Бабыр атындагы Өзбек драма театрынын алдыңкы актрисасы. Учурда демей абалдарды аткарып, ислам таануучулук менен алектенип жүрөт, бирок чыгармачылыгын таштаган жок. Кыргызстанда төрөлдүм, Ноокат районунда, Баргы айылында. Аябай мекенди сүйүү бул жакшы нерсе. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан экен, мекенди сүйүү имандан деп. Каерге барбайлы ушул Кыргызстандын ушундай таза абасын, тоолорун, сууларын сагынып келебиз. Мен ушундай Кыргызстанда төрөлгөнүмөн аябай кубанычтамын, бактылуумун. Мекенимди аябай сүйөм. Ош областынын Ноокат районунда туулуп өскөн, орто мектепти бүтүрүп, ата-энесинин колдоосу менен Ошко Бабыр атындагы Өзбек драма театрына чыгармачылык менен алектенип, кесипкөй адис катары өсүү үчүн келет. Ташкенттеги театралдык Островский атындагы Көркөм институтта жогорку билим алган. Жаштык мезгилибизде келдик ушул театрга, канчалаган ролдорду аткардык. Көптөгөн өзүбүздүн устаттардан таалим алдым. Белгилүү таанымал режиссерлордун колунда рол аткардык. 40тан ашуун ролдорду аткардым. Анан жеке концерттеримди, сольный концерттеримди берип, театрга кичине салымымды коштум. Кичинемде ошол мектептерде фестивалдар, ар түрдүү ошондой линейкада болобу, каерде болсо да ошондой ыр керек болсо эле мен ырдап катышканмын да. Себеби ошол раматтык музыка окутуучум Шамурзабай аккордеон менен мага көп ырларды үйрөткөн. Ошондуктан дайым мурда эми мындай эстрадный жанрлар жок болчу, ошо аккордеон менен гана ырдайт элек. Мен сүйсөм да сен сүйбөйсүң тумарым, күнкү шамдай өчүп барат ыраңым, ташбор белең жүрөгүңдө мериң жок, аясаңчы менин сүйгөн тумарым, ай тумарым, аясаңчы менин сүйгөн тумарым, ай тумарым. Актриса жана ырчы элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, мыкты чыгармаларды аткарат. 40 жылдан ашуун эмгек тажрыйбасында көптөгөн ырларга көрк берип, аларды өзгөчө аткаруу менен элге тааныды. Ал гана эмес, актриса катары бир нече ролдорду ойноп, оор чыгармаларды да көрүүчүлөргө таамай жеткирди. Актрисанын айтымында айрыкча драматург Кайрат Иманалиевдин Коркут ата спектакли Самида Халматованын аткаруусунда көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн түнөк тапкан. Beşik hayat karağım, Allah kulunum, hazan buldun yülünü
Allah Allah kulunum Hasan buldi Korkut spektaklinde Dersekandın ayalın atkargamın ayabay men üçün oğur. Özünün balasın han atıp koyat da al jerdegi körünüş ошол образга кирип аткарганда адамдын билбейм организминде кандай жүрөк эми ыйлап бүтөт. Өлгөндөн кийинки ошо кошогу дагы бар. Аны дагы ошо ыйлаган мезгилде айтыш керек. Эми айтып атам го аркаңа карасаң ошол ролдорду кантип аткарган экенмин деген нелер дагы болот, кээде сезимдер дагы болот. Бирок не дейт? Ошол иштөө мезгилиндеги мээнетибиз, ошол режиссердун мээнети, бирге иштеген партнерлорубуздун мээнети менен ошол образды чыгарууга аракет кылдык. Үгүт насаат ырларын аткаруу менен сахнада тарбиялык маанидеги мыкты ролдорду көрүүчүлөргө жеткирип, бүгүн да талыкпай эмгектенүүдө. 42 жылдык эмгек тажрыйбасында улуттар аралык ынтымак, достук жана биримдикти чыңдоого да өзүнүн зор салымын кошуп келүүдө. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош шаары.